9 ай боюна көтөрүп, басканча боруна көтөрүп, андан кийин өмүр бою жүрөгүнө көтөрө турган кыздын бою жеткенде башка бирөөгө берүү ар бир эн атанын жүрөгүн сыздаса керек. Себеби кыздын маңдайына башка бирөөнүн бүлөсү болууну жазган экен да. Чегирден бүгүнкү көрсөтүүсүндө биз кыз узатуу туурасында сөз кылабыз, саламатсыздарбы? Кыргызда кыз узатуунун салт санаасы туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга 3 баланын апасы, 10 неберенин чоң энеси болгон Буниса Матраимованы студиябызга чакыралы. Бүгүн биз кыз узатуу туурасында сөз кылган турабыз. Анан сизге алгачкы суроону узатайын. Өзүңүз канча кызды турмушка узаттыңыз? Мына ушул туурасында бир аз маалымат алалы. 2 кызды турмушка узаттым. Аны өзүбүздүн каада салтыбыз боюнча кадимкидей эле сеп берип, тойлор менен бардыгын Кыргыздын салт санаасы менен. Кыргыздын салт санаасы менен узаттым. Жакшы. Кыз узатуу үчүн эң биринчи эмне болуш керек? Кыз узатуу үчүн эң биринчи ал кызды турмушка даярдап, Энеси өзү кам көрүш керек, кызга. Негизи мурдагы кезде айтышат го, кыз төрөлгөндө эле ал кичинеден баягы кадам баскандан кийин эле апасы ага ушул кызга арнап, сандык алып, ичин толтуруп, кыздын себин кичинекейинен даярдай баштаган дейт. Мына ушул чындыкпы? Ошо чындык. Илгертен калган макал бар эмеспи? Кызы төрөп бешикке сал дагы жептейт, башка сал дегендей, эң биринчи ошо себин даярдайт. Кыз бойго жеткенден кийинки алгачкы кадам бул сөйкө салуудан башталса керек. Мына ушул кыз канча жашка чыкканда сөйкө салуу башталган жана сөйкө салып келүүнүн, кызга сөйкө салып келген адамдардын бир жөрөлгөлөрү туурасында айтасыңыз. Алар сөйкө алып келгенде ошо кудалашып салып кетишет да. Анан кийин ошондон баштап ал кызды уже турмушка узатууга кыздын энеси даярданып. Тойго даярдануу дагы мен мурдагы кезде уккам, бирок азыр кандай билбейм. Ушул кызга сөйкө салгандан кийин эле кыздын үлпөт көйнөгү даярдала баштаган дейт. Учурда баягы көбүнчө бала тарап алып берип калбадыбы, кызга үлпөт көйнөгүнчү. Мурдагы кезде кыз тарап, кыздын энеси өзү даярдаган деп айтышат. Ушул үлпөт көйнөктү даярдоо боюнча бир аз маалымат бериңиз. Кыздын энеси өзү даярдап, өзү узатып жүргөн да. Бирок азыр кеми балдар алып берип калган, бала жак алып берип калган да. Бирок мурда кыздын энеси өзү даярдап жүргөн. Үлпөт көйнөктү даярдаоонун дагы өзүнчө жол жобосу бар дейт. Мына ушулар жөнүндө айтып өтүңүз. Шөкүлөрү даярдап, анан кийин жүзү көрүнбөш үчүн аны өтө ыймандуу. Себеби сенин кайын журтуңда эме кылганда эң биринчи сенин жүзүңдү көрбөсүн, сенин эң биринчи ыймандуулугуңдун белгиси кайын журтуңа болсун деген да. Ошон үчүн дайыма бетин жаап, шөкүлөлөрдүн эме кылып даярдап берген да. Башкалар көрбөш үчүн, өзүнчө бир көрүндүк алыш үчүн деген жол мененби? Жакшы. Түндүгүнө кыргыз бир болгону менен, ал эми түндүк түштүк маселесине келгенде, түштүк жакта кыз узатууда бир аз айырма бар экен. Бул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга акын жазуучу Үмүтай Эралиеваны чакыралы. Биз түштүктүн баягы салт санаасын билиш үчүн чакырдык. Ошол кыз узатууда алгачкы кыз узатуудагы түштүктө болгон алгачкы кадамдар эмнеден башталат, ушул жөнүндө маалымат алалы. Бойго жеткенден баштап уже сеп даярдай баштайбыз да. Сеп даярдайбыз, кыздын энеси даярдайт, анан кызды деле ошо үйрөтөт. Сен да муну жастыктарыңды сай дейт, туштугуңду сай дейт. Кызды өзүнү дагы камдатат, энеси дагы камдайт. Ушинтип сеп даяр болот. Анан бир убакыт сааты келгенде ошол турмушка жөнөйүн деп атканда ошол алам деген бала жактын ата энеси менен сөзсүз жолугушуп маселет коет да. Алдын ала баягы кызга таанышуу жүргөндөн кийин, кыз менен баланын ортосунда таанышуу жүргөндөн кийин алдын ала кыздын баасын бычып алышат деген бир сөз уктум. Ушул чындыкпы? Чындык. Бул чындык. Эми муну салт деп деле түшүнсө болот да. Кээ бир ойлойт да, силер малдай кызыңарды сатасыңар депчи. Жок. Бул эми эненин канча жылдык мээнети, эмгеги, ошо кызды окутту, бутуна тургузду, жогорку билим берди, турмушка даярдады да. Анан ошол бала жактын атасы менен таанышканда, энеси менен, ушул сөзсүз болот да. Биздин салтыбызга силер кандай дейсиңер? Биз бул салтты эч качан таштай албайбыз. Салтыбыз ушундай. Мисалы, маселен,
Мисалы кандай салттар? Биринчи таанышканда аны калыңны бычат. Дароо эле калың канча болуш керек? Эми нормасы 100 000 дешет да, бирок $6,000 чыгып кеткен азырчы. 100 000 минимум. Минимум. Бул анан 6 кой тоже минимум. 6 кой, 2 тай пахта, 10 литр май, 1 мешок савиз, 1 мешок күрүч, таза күрүч. Силер куда тоспой эле өздөрүн тоскосуңар го. Ошого айтат да, түштүктүн кыздары кымбат депчи. Ошолор сүйлөшүлө алынат. Сүйлөшүп алынат. Бул калың менен чогуу келиш керек. Бул калың менен чогуу келиш керек. И бул минимум да, сөз кылыш керек. Макул, ал жер сүйлөшүү болду. Анан сүйлөшүү болгондон кийин бир нерсени да тактай кетели. Кыз тарап өзүнчө кыздын туугандарын чакырып, кыз узатуу той деп өткөрүлөт экен. Ушул той жөнүндө маалымат бериңиз. Кыз узатуу той. Мен өзү 2 кызымды турмушка узаттым да, өзүмдүн ошо түштүк эле ката салты менен. Ошо таанышып аткан кудаларды чакырасың, өзүңдүн катышып жүргөн туугандарың, коңшу колооңдоруң, эми катташып жүргөн бар да, ошолорду чакырып бир кафени ижарага аласың. Ошол жерде өткөзүп беребиз кадимкидей эле. Алар келишет. Анан бала жак кандай өткөрөт, биз ага жооп бере албайбыз да. Биз өзүбүздүкү бул. Кадимки эле Той, уул үйлөгөндөй эле той болот да. Кыздыкы дагы. Кызды кадимкидей уул үйлөгөндөй кылып, кызга ата энеси той кылып берет да. Кадимкидей эле дүңгүрөтүп эле, чоң эмелерди чакырып, чоң эле ресторанда ушинтип эле той кылып беребиз, бирок аты кыз узатуу болуп кала берет. Кыз узатуу той болуп кала берет. Бирок кызды ошол күнү машинага салып алып кетишпейт алар. Алар кыз кеткичекти той өтөт, Кеткичекти. Пока кыз кете элек ал. Энесинин Анан үйүндө жүрөт. укканыма караганда бул ушул кыз узатуу тоюндагы кыз тарап той өткөрүп берди, бирок ал чыгымды да бала төлөйт дейт. Жок, андай эмес. Полный ал кыздын ата энесинин мойнунда. Кыргыздар салтында ушундай нерсе болгонбу? Бир мешок савиз, күрүч алып кел, пахтасын алып бер деген нерсе кыргыздын салтында бар беле? Жок, андай салттар болгон эмес. Өздөрү көңүлүнө мындай каалаганча эле мындай өздөрү тойго камыгандан кийин ошону берип жүргөн. Анан бирок мурда болгон эмес мындай. Калың берген, бирок андай пахта. Жок, болгон эмес. Андай пахта, анан күрүч, май эмелерди берген эмес да. Ошондой эле жогорудагы Үмүт эже айтып өткөндөй, кыз той деп, кыз узатуу тойдо өткөрүлгөнбү? Өткөрүлгөн. Себеби кызыны бойго жеткирип узатып жаткандан кийин кыз узатуу тою болгон. Кыз кеткичекти же кетип атканда? Жок, кеткенге чейин. Себеби мурда кызды жаш мезгилинде, мисалы төрөлгөндө дагы болуп койгондор болгон, сөйкө салып, ушул чоңойгондо мен келин кылам деген ниетте болгондон кийин ошол бой жеткенге чейин кызын даярдап ошого узатканда сөзсүз той болуп келген. Эми мына кыз кетип атат, кийими даяр болду. Сиздерде түштүктө кийимин ким даярдайт? Кыздын кийимин, үлпөт көйнөгүн. Кыз тарап полный баарын өзү даярдайт. Баланыкында даярдап беребиз биз. Кыз тарап баланыкынбы? Күйөө баланын бүт размерлерин алып өзүбүз даярдайбыз да. Эмнеге бала өз тарап эмес? Салт ошондойбу? Салт ушундай да, өзү негизи эле. Бала эркелейт экен да. Мындай кылалы, эми кыз үлпөт көйнөгүн кийди, эки жак сүйлөшүлдү, калың бычылды. Эми кызды узатып үйдөн чыгарып атабыз. Мына ушуга келип Эми бала жакка кетип атат, Бала жакка кетип атат. Кетип аткандагы салт санаа жөрөлгө, кыздын үйдөн чыгып аткандагысы. Бала жактын бүт ошо жакын, аябай эң жакын туугандары кыздын үйүнө келет. Кыздын эшиктерин көрөт келип. Анан ошол жерден кызга сөйкөсүнү тагып, элдин батасын алып, ошол жерден кичине энеси кошок айтат, кызга алып чыгып кетет. Апасы. Кыздын апасы кошок айтат да. Анан ошол менен ЗАГСка чыгат дагы, анан ошо ЗАГСтан ары той болот, анан бала жак даярдайт, анан ошондон ары ошол жактын журту болот да. Анан ошондо дагы бирдемени айтып коеюн. Ошол бала жактын тууган уругу келгенде биз жол тособуз. Аркан тосу. Аркан тособуз. Эгер түнү келсе баллон күйгүзүшөт. Өткөзбөйт да эмичи жолдо. Баллон күйгүзүп, эме костер сыяктуу кылып машинаны өткөзбөйт. Анан качан көрүндүктөрүн ошо өздөрү каалагандай көрүндүктөрүн бермейинче өткөзбөй тура берет. Кудалар кирип атканда. Содалашып, кудаларды киргизбейчи. Анан ошо берет, бергенден кийин жолдо ачат, кирет, киргенден кийин бизде
ысырык деп коет, жана арчалап. Кудалар келгенде үйгө кыздын ата энесинин эшиктерин көргөн келгенде ысырык салат да, арчаны эметип күйгүзүп. Келинди алгана келген бала тараптагыларга Полный баарына келин тараптан келаткан бүт ошол канча киши болсо ошол күйөө баланы алып келип атат да, ошого арчалайт дагы, ошолордон дагы көрүмдүк жыйнап алат. акчаны сындырат экенсиңер. Анан кийин ошол анан отуруп алардын сыйынын көрөт. Анан көрүп бүткөндөн кийин ошо аксакалдар бата берет. Анан ошо сөйкөлөр салынып, анан кыздын энеси кошо кайтып, анан кызды алып чыгып кетет. Ага чейин уже сеп бүт баланын үйүндө болуп калат да. Кызды алып чыкканга чейин сүйлөшөт. Биз баягы келин ошо тойдон барганда комнатасы даяр болуш керек, бала жактагычы. Кыз кайын журтка жетелекте Жетелекте барып калат да. Себи, жүгү бүт барып калат. Аны ким жеткирет? Келет да, алар келип ошо Башкалар менен жүктөп кетишет. Түшүнүктүү. Келиңиз. Кыз кыргыздын салтында кыздын үйдө чыгып аткандагы кези. Кыргыздын салтында кыздын үйүндөн чыгып жаткандагысы кызды жеңеси алып чыгат. Жеңеси алып чыгып, анан кийин энесине бир жагына таш бастырып, бир жагына сурпа деп коебуз, ошону бастырып коюп, кыздын барган жерден бактап кетсин деп, анан сиңдиси менен кошо узатып жүргөн да. Ташты эмнеге бастырып койгон? Таштай оор болсун деп. Энесинин этегине? Жакшы, кызды болсо кетирдик. Эми кыздын аркасынан жеңе төшөк барбы? Эки журткан бир төшөк. Эки журткан бир төшөк. Эки жаздык, сандык. Ошо сандыктарын кошо беришет. Беришкен. Жакшы. Сиздерде жеңе төшөк барабы аркасынан? Болот. Анан ошол тойго кетип атат да, булчу кызды алып чыгып атканда ошол машина кызмат кылды деп, машинанын ичине бир атайын атап биз бир төшөк тигебиз да, машинанын размерине. Кыз түшө турган машинага? Кыз отура турган жерге. Ал ата бул өзүнчө бир жакшынакай кымбат, жакшынакай бир эмеден тигебиз. Баркыттан жакшынакай кылып, анан бахмал деп коюшат го. Анан ага кыз менен келин отурат, ошо машина кимдики болсо ошого калат ал. Ага беребиз, анан баягы каерде болот, например, кыздын тойда же ата энеси үйүндө кылат. Иш кылса ошол жака барат да, барганда сөзсүз жеңеси кошулуп барат. Анан баргандан кийин баягы себи кеткен да. Анан эми той бүтөт, эми болот да. Анан Эки журткан бир төшөк деген барбы сиздерде? Жок, бизде эки жеңе журткан төшөк деген жок. Дароо эле сеп, Баягы калыңдарды толук айткан жокпуз да биз. Баягы келишпеди сөйкө такканы. Сөйкө такканы келгенде ошондо калыңды берет да. Ооба. Калыңды берет. Бергенде орто пул деп коет бизде. Дагы өзүнчө баягы тууган ургуна да бир 5000, 4000 акча кылып алат дагы. Ошону калыңдан сырткары тиги бала жак бергендечи, орто пулду өзүнчө бергенде. Калың анан кайра калыңдан сырткары кайра акчабы? Орто пул алып келишет да. Анан аны ошо жакын тууган урук, коңшу колоңдорго бөлүп берет. 500дөн, 200дөн кылып барыңар, эми көз акыңар, меңер депчи. Азыр биз сепке келип такалдык да, азыр сеп эки журткан бир төшөккө келип такалдык. Турмуш жолуна аттанган кызга сеп берүү кыргыздын салтында бар. Ал эми учурда кызга септи кандай даярдап жатышат жана эмнелер берилип жатат? Мына ушул туурасында атайын сүрөттөрдүн топтомунан турган слайд жасалган. Азыр ошону көрөлү, андан соң алдыдагы конокту чакырабыз. балалыктан келинге кызым канатым учуп кулар санатым бата тилеп узаттым бактың менен жалашкын аруу асыл таң элең албейлеген көлөкөй атенеңдин телеги бактылуу бол береке кызгалдактай жан элең кыйбай калды апакең кылым баскан арт менен кызуу
тилеп кабыл ал, өз үйүң ал садага. Барган жерден так тапкан, бала таппак тапкан, келин болгон ыймандуу айылыңа бүт жаккан. Кайрылыштан суу алгын, кайненеңден дуу алгын, кабагыңды бүркөбө, кайын журтуң кубансын. Барган үйгө кут болгон, босогоңдо бут болсоң, көсөгөңдү көгөртүп, алган жарга чуп болгон. Ар тилектен эми бол, акыл ойдун кени бол, ак жолугуң булгабай, алганыңдын теңи бол. Кызым чырагым, ой тиреген чынарым, айылыңдан. Мурдагы кезде турмуш жолуна аттанып жаткан кызга кыздын себин энеси даярдаган болсо, учурда даяр эле сатып алгандар дагы жок эмес. Ал эми учурдагы заманбап кылып кыздын себин даярдаган Толгонай кыздын себи дүкөнүнүн жетекчиси Толгонай Жумалы кызын студиябызга чакыралы. Биз азыр кызды узатып келип себине келип такалдык. Учурда сиздин атайын бир ушул кыздын себин даярдоочу өзүңүздүн чакан бир дүкөнүңүз бар болгондугуна байланыштуу. Учурда заманбап кылып Кыргызда кыздын себин кандай даярдап жатышат, мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн сизди чакырганбыз. Учурда кандай кылып кыздын себин даярдаш үчүн сиздерге эмне буйрутмалар түшүп турат? Мен өзүм кытайлык кыргыз кызмын. Ошо Кытайдан келип ушака өзүбүздүн салт санабызды өнүктүрүш үчүн ушака келип сеп дайындап атам. 4 жыл болду. Эми эки мамлекет ортосунда сеп берүү, сеп алуу деген окшобойт. Айырма көп эле бар экен. Мен биринчи жылы келгендерде септерим анча бааланбаган. Азыр менин ушул себим бүтүн Кыргыздан эмес, башка мамлекеттерге дагы таанылып, сепке заказдар аябай көп. Ошондой болсо деле бүт баарын толугу менен заказ кылышпайт. Ошо кылганы жекендос, анан төшөк. Жекендостун эмнеси? Жер төшөк. Жер төшөк. Жер төшөк, анан баягы салынып жабынган төшөктөр, Жууркандар. Анан кийин баягы аркага койгон жөлөнчүктөргө ошого көп заказ түшүп атат. Сепке ылайыктуу сиздин дүкөнүңүздө эмнелер бар? Менин дүкөнүмө сепке ылайыктуу ушул кытайлык кыргыздарда кандай сеп берсе, ошонун бүт баарын камдайм. Маселенге бул жерде жок болгондор туштук, жүк жабуу, жүк баш, жүк оромо, баягы ак жаздык, шырдак, ушулардын бүт баары бар. Кыргыздардагы кыздын себин даярдоо менен кытайлык кыргыздардын кыздын себин даярдоодо айырмачылык чоң болсо керек, Айырмачылык аябай эле чоң экен. Бизде Кытайда үрп адат аябай күчтүү, салт санат күчтүү, септи бизге аябай дайындайт. Бизде баягы кыздын каадасы сеп менен деп баягы септи бизге аябай күчтүү берет. Бул жерде окшобойт экен. Жогоруда көрдүңүз биздин роликти. Кыздын себи кандай? Ушул багытта эле даярдалабы же эмнеси кошумча алымча? Мурда эч кандай мындай кир жугуч машина дегенде холодильник, пылесостор, мебелдер болгон эмес да. Азыр заманга жараша баардыгы кошулуп, кызым барган жерден кыйналбасын деп шарт шариятка карата ушундайлар түзүп берип жатат. Мурда эч кандай мындай эмелер кошулган эмес. Мурда өтө эле жеңил, жок, мурда өтө эле жеңил болгон. Себеби кыздын энесинин өзүнүн шарты шариятына жараша эле даярдалган, өтө эле жеңил болгон. Себеби ал убакта мынчалык калың бышылган эмес. Калыңды Азыр мен сизге айтып турам. Сиз туура эмес кылып жооп берип турасыз, 10 жууркан. Жок, туура эмес. Канча болду? Анда 4 эле жууркан болгон. Мурда 4 жууркан, 2 эт төшөк. Туура. 4 жаздык. 2 кыздын себинде 4 жер төшөк. Ошондой. 12 олпок. Сандык.
болгон сандык. Сандыктын ичиндеги кыздын идиштери, Ооба. идишинде кашыгы, 10 чынысы, 10 кичик чынысы, 10 тарелкасы, самоору, дасторкону, кол аарчысы, Ошо. кыздын оокаттарында. Андан сырткары шырдак, Шырдак, анан неме? туш кийиз, Туш кийиз сөзсүз болгон. Көшөгө. Көшөгө. Бизде көшөгө да. анан терезе пардо деп, эшик пардо, ошолор даярдалган, Ошолор берилген. Келиңиз, сиздерде сеп кандай даярдалат түштүктө? Кыз ошо бойго жеткенде энеси сөзсүз кол килем жасап берет да, согуп. Магазиндики эмес, колдо жүндү ирийт, аны боёйт. Баткенин килемдерин билесиз да, биз ошо Баткен тараптанбыз. Сөзсүз бир кол килем. Анан ошо магазинден бирөө. Анан шырдак, анан туштукту колдо сайып бересиң, сөзсүз. Өзүң ошо жастыктарына дагы да. Мен мына кече эле бир тойдо болдум, түштүктө айтат. Бирөө кече жакында келин алсам 40 эме келди дейт. 40 журкан. 40 журкан деп түштүктө ошондой дейт. Ошондой көбөйүп кетиптир азырчы. 40 журкан каяка батырышымды билбейм дейт да. Журкандан 40, берки жеңиледен дейт. Анан жер төшөктөрү менен аябай эле көп дейт. Ушундай мода болуп кетти. Сиз мисалы бир кыздын себин кандай кылып даярдадыңыз? Мен биз шаарда тургандыкта мен аябай мындай заманбап кылып даярдадым да. Биз сүйлөштүк. Биз этаж үйдө турабыз деди. Аны азыраак бер деди. Ошого жараша кылып эле, заманбап кылып эле 4 төшөк, 4 жастык, килемден 2, мебелини анан ошо холодильник, кир жугуч, бир жугуч, пылесос ушундай бүт анан бир машина өзү мингенгечи. Ошо заманбап кылып эле жасадык да биз. Себине мингенге машина бердиңиздерби? Жок, машина минип кетти да үйдөн. Иномация минип. Суроолор барбы? Келиңиз, сизге суроо узаталы. Ошол кыздын себин даярдоодо көбүнчө несине баягы арзаныраак баасына карап беришеби же анын сапатына карап буйрутуна беришеби, мына ошол туурасында айтып өтсөңүз. Келери ошо аябай кымбатын, жакшысын деп берет. Келери турмушка байланыштуу арзаныраактарын берет. Эми бааларын сиз менен азыр бааларын сүйлөшөлү. Ооба, менде бар немелер эми колдо сайылган саймалар бар. Алар кымбатыраак болот. Анан машинкада сайган саймалар бар, ал арзаныраак болот. Эми мен азыр өзүмдүн дүкөнүмдө 300ден ашуун түр бар. Саймалардыкы меники колдо сайгандар кымбат. Аларды буякта көптөр деле ала албайт. Машинканын сайгандарын алат. Эми машинка сайгандарым кандай дегенде 3 метрлик жер төшөктөрдү ошо капталбаганы болсо 1200ден берип атам. Каптап берсем өзүм ошо 1800 ошондойдон берип атам. Эми кытайлык кыргыздарда кыздын себин кандай кылып даярдашат? Эми бизде кытайлык кыргыздарда болсо айтсам балким ишенбестиңер мүмкүн, бирок буяктан деле барып аткандар бар. Бизде Кытайда машинканын саймаларын колдонбойт, бүт баары колдо сайлат, саймалардын бүт баарын. Бизде өзүбүз кыргыз болгочко кыргыздын өзүнө керектүү немелерин аябай баалайт. Мейли кандай күчтүү үй бүлө болсун же жөнөкөй үй бүлө болсун, бүт кандай үйүнө барсаңар бир үйү кыргызча жасалгалуу. Бизде кыздын себин ошол орто эсеп менен 20дан ашык журканы берет. Алдына салгандан бир алтыны үстүнө салган, анан жекен досту бюджетикти аябай эле көп бербейт. 2 түрүнөн 4төн кылып 8ди берет. Анан ак жаздык берет, ак жаздыктан алтыны берет. Ал ак жаздык кандай дегенде жөрмөбөлөп колдо саят. Анан сөзсүз кыздын эмеси өзү шырдактан бизде баягы жупту бергенди жакшы көрөт, экини берет. Бир чоң бир кичик кылып шырдак берет. Анан бизде Кытайда мындай Кыргызстандагыларга окшош мебелди аябай баалабайт. Анткени биз кыргызбыз, өзүбүздүн оокатыбызды толтуруш керек. Мебел алганга чыдайт, кыргыздын саймасын алганга буяктагылар чыдабайт. Эми келиңиз, септи ким жеткириш керек кыргыздын салтында? Кыргыздын салтында жеңеси менен сиңиси жеткирип берген. Кыз баргычак деле барып калат экен сиздерде сеп. Ким жеткирип келет? Тиги айылда машина келет, чоң эле машина келип бүт жүктөп кетет да. Жеңе пеңеси жок эле, агалар эле жеткирип берген, энеси агасы. Жакшы, келиңиз. Кыздын себи бар дейли. Анан мына ошол учурда кыздын журканды жийиш үчүн атайын жеңе барат дейт. Ошонун жоболору жөнүндө айтып өтүңүз. Ошо журкандарын отурганда балган жеңелерге жыйылган. Кыздын жеңелери жыйбайбы? Жок, андай эмес.
кыз алып барат да, алып барганда ошо бала жактан жеңелери жейт, бала жактыкы жейт. Анан жегенден кийин ошо жегенди акысы деп ошо жакшы эмесинен чыгарып берет аларга, кайнатасыга, кайненесиге, могу тайенесиге деп атып ошол жүктүн жарымы эле ошолорго кетип калат. Жаштарга калбайт, кайра эле ошо өздөрүнө таратып берет да. Ошол көп кылып берет биздечи. Ошентип бетин ачып беришет баягы жеңелери. Жакшы, ушул жерден токтоп туралы, суроо бар экен. Кытайлык кыргыздарда дагы Кыргызстандагыдай кылып кыз узатуу тоюн дөңгөрөтүп өткөзүшөбү же кыз өз үйүнөн эле мындай саналуу туугандарынын курчоосунда чыгып кетеби? Анан калың маселеси дагы кызыктырып атат. Бизде калың күчтүү. Бул жердекидей 100 000 200 000ге кыз бербейт. Калың күчтүү. Канча болот? Орто эсеп менен. Орто эсеп менен эми мурунку кездерде арзан болсо керек. Азыркы кездерде $10,000 жөн эле адеттеги кишилерге. Мындайраак жакшы баягы эми үйлөрдө $20,000 ашып кетет. Кыз узатуу боюнча той болгондо бизде бул жердекидей кызды айрым кафеде баягы мареке залын өткөзбөйт. Бизде ошо үйдө ошо ак үй тигилет. Ошол жерде бүт ошо ресторанда болгондой эле дайындык кылат. Анан үйдө өткөзөт. Кыздын себеби баргандан кийин ал журканды жыйдыруу боюнча салт санаасы кандай болот? Же жогоруда эже айткандай 3 күн салынып турабы журкан? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. 3 күн бизде вообще андай болбойт. Бизде ошо кыздын астында бир саат астында септи баланын үйүндөгүлөр өткөзүп берет. Анан баланын үйүндөгүлөр өздөрү басып алып кетет. Аны ошо барып баланын үйүндөгү жеңелер жыят. Анан бул эже айткандай баарын эле таратып ийбейт. Ошол жерде баягы эң жашы улуу бирөө болсо эми ошо жүктүн көрүмдүгү деп отурат. Анан ошого же бир жастыгын же бир жер төшөгүн эле берет. Аны айрым дайындап келет. Ал кыздын себи деп ата-эне атайын дайындап келип бүт барат, баарына таратып ийсе ал болбойт да. Чындыгында келин алып аткан жак гана көшөгөнү даярдап коет эмеспи? Келин келет деп көшөгө даярдап коет го. Бирок эмне себептен кыз тараптан көшөгө даярдалып берилет? Жана ошол көшөгөнүн башына байланган эки жолук жөнүндө айтып өтүңүз. Көшөгө дагы бул сепке кирет да. Көшөгөнү атайын биз даярдайбыз да. Башына байланган эки жолук. Эки жолугуну билбейт экенм, чынын айтып. Кыз босогону аттап атканда ошондо кызыл бир эме коюп коет экен да. Паендөз деп коет биздечи. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер. Ал сөзсүз үйгө жаңы адам кошулуп атат, адамдын саны кошулуп атканда бизде азыр килем салат. Үстүнө дагы ушундай бакмал салат, паендөз деп коебуз да. Бул жактагылар кандай айтат билбейм биздин. Ал эмне паендөз эмнеден турат ал? Астына килем салат. Анан үстүнө ошол баягындай бакмал саласың да. Тукаба. Түшүндүм. Мен бир жолу бериш өтөсүң. Ошол ким ошол жактын эми кайра эле ошолорго берет да кайтыпчы. Бала тарап салып атат, эми келин кирсечи ошондо кыздын жеңилери алат да ошону. Эми алдыдагы дин өкүлү бүгүнкү биздин темага карата кандай ой пикир билдирет? Убакыттын жүрүшүндө көрөбүз, бизден алыстабаңыздар. Кыз узатуунун шариаттагы жол жобосу туурасында бир аз маалымат алыш үчүн студиябызга дин өкүлү Улан Усуповду чакыралы. Бүгүн биз кыз узатуу туурасында сөз кылып атабыз. Буга чейин бир топ маселелердин бардыгын талкуулап койдук. Кызды үйдөн чыгардык, аны себеби менен жеткирип койдук. Бирок эми ислам дининде, шариаттын негизинде кыз узатуунун алгачкы кадамдары туурасында бир аз айтып өтүңүз. Нике маселеси, нике кыюу маселесинде ошол кыздын үйүндө кыйып чыгуу маселеси бар. Себеби канчалык эрте кыйылса баягы ошончолук шариатта бул туура жакшы деп каралган. Анан баягы жолдо баратканда чогуу болушат, бирге болушат, кармашат. Андан кийин келечек баягы турмушун кура турган үй бүлөгө барганда дагы ал жерде той топур өтүп, бир кой сойсоңор дагы ошол тойду өткөргүлө деп пайгамбарыбыз бизге осуят кылган да. Жакшы, ошондой эле калың маселесине келип такалганда айрыкча баягы ысырапкорчулук, чыгым деген нерсе болуп атат. Башат, кыл койрок, сүт акы жана калың маселеси жөнүндө шариатта айтып атабыз. Махр деп коет, бул баягы сөз түрдө өзүнүн калыңы бериш керек. Эми калың деп муну карасак туура эле болот да.
буюм тайымдар берилиши мүмкүн, шакек берилиши мүмкүн, баягы кыз тараптан берилген эмне гана калың болбосун ошо кыздын баягы калыңы махры деп бериле турган болсо кыз гана колдонууга негизи мындан укуктуу да. Бирок кыздын ыраазычылыгы болуп бере турган болсо албетте башкалардан да колдонууга укуктуу болуп калат да. Мисалы биз кызбыз, бизди ушунча тарбиялап, бизге канча каражат кетирип, кийин кетип атканда салт угуп көрсөң, ата энеңди оройчу айтканда отургузуп кетет экенсиң да. Баардык нерсени кыздын ата энеси алып берсе, анда күйөө тарап эмне кылат деген суроодо бир той өткөрүп береби? Кыз төрөлгөндөн баштап сеп камдайт да. Сен бир күндө камдабайсың, ал даяр окуат, ал билинбей калат ата энесигечи. Сен даярдагансың, эч жагы эле даярдап, сен азыркы расходуң да кетпейт да, жоголуп калган. Анан тууган уруктун дагы акчалары кошулат, ата энени эч кандай кыйнабайт. Жана сиз айтып өтпөдүңүзбү эме депчи? Калыңын берет, анан кийин дагы бир мушок сабиз, дагы май, пахта. Аларды эмне үчүн берет? Сиз анан тойду биз өзүбүз өткөзөбүз деп койдуңуз да. Ошолорду эмне үчүн берет? Бул салт экен да. Мисалы үчүн биз тойду өткөрөбүз. Мен айылда, бул айылда ала тургандарда, айылда ошо айылга эле кайра той кылып бересиң да. Бул Баткендин общий салтын айткан. Ошол майды, сабизди аны той өткөргөнүн береби? Той өткөргөндө берет, бирок ал эчтекеге жетпейт. Айылда канча киши бар. Келиңиз Толгон эже, сиз азыр жогоруда кыргыздын салтында болот аткан нерсени да билдиңиз, анан түштүктө болот аткан нерсени да билдиңиз, бирок бизге кызыгы кытайлык кыргыздарда ошол экөөнү салыштырып олтуруп, эмне өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз? Бизде мондай деп сиз өзүңүз айтпай калган нерсени айтып өтүңүзчү маалыматтарды. Бизде чындап эле окшобойт. Бизде кызды ошо кыздын жеңелери жеткирип барат, ал окшошуп кетет экен. Анан байтан сиз айткандай бизде көшөгөнү аябай баалайт. Көшөгө кыздын имандуулугу, кызды биз кыз чыгарып атпайбы? Ошого көшөгөнү жаап, баягы уул тарап кайын журттар келип, кыздын көрүмдүгүн биз жөн эле бербейбиз. Ошо көшөгө тосулгандан кийин анан кыздын көрүмдүгү деп тосуп отуруп, анан кыздын тайнеси, баягы чоң энелери анан көшөгөнү басып отуруп, мына келиңдин көрүмдүгү менен деп анан көшөгөнү ачып көрсөтөт. Көшөгө аябай бизде баалуу турат. Андан кийин сабыз күрүштү мен да билбейт экенмин, андай жок. Бизде ошо кыздын көйнөгүн кыздын энеси дайындап берет. Бизде кыргызча кийим менен чыгабыз. Кыргызча кийим менен баягы канча кыргызча кийимибиздин саймасы жакшы болсо, такаган күмүштерибиз канча таза болсо, башыбызга шөкүледек үкү канча жакшы болсо, кыз ошончо бактылуу, ошончо баягы кайын журтка имандуу, сулуу көрүнөт деп бизде кыргызча кийим, кыргызча күнү менен чыгатабыз. Жеңе журкан дегендер барбы? Bizde жок. Bizde баарын бир эле берет. Бир эле салып берет. Ошондой эле жогоруда айтылгандай баягы калың, башат, сүт акы деген нерселер барбы? Сүт акы деген бар. Анан башат деген ошо кыл куйрук. Ооба бар, ал бар. Анан кыштасы той кылып калса, бала тарап кыздын үйүнө согум деп бир топоз берет. Ал буякта барбы жокпу билбейм. Сызатты деген темабызды биз коомчулукка таштаганда бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторго бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Түштүк жакта кыз үйдөн чыгып бара жатканда туш кийизди башына жаап коюшат. Мунун себеби эмнеде дейт? Туш кийиз жаппайт, көшөгө менен эле чыгат. Ошо көшөгө, силерде көшөгө дейт, ошо туш кийиз дейт бизде. Көшөгө менен ыйлап чыгып кетет. Себеби эмнеде? Эмнеге көшөгөнү башына жаап койсоңор? Көшөгө менен жаат, эч ким көрбөш керек да, аны көзүнөн башка. Жакшы. Ошондой эле түштүктө окканыма караганда башат, сүт акы деген жок экен силерде дейт. Бар, азыр бар. Мурда жок экен, азыр салтка кирип калды, жаңы мода болупчу. Алыш керек деп коесуң. Акча алыш керек экен. Учурда кыздын калыңы чоң роль ойноп калган сыяктуу. Эгерде кызга калыңды аз алып келсе, кыздын эне аталары аз алып келдиңер деп кудалары менен нааразы болуп кеткен учурларда болуп калат экен дейт. Буларга сиздин көз карашыңыз. Учурда орто эсеп менен кызга канча калың берилиш керек? Эгерде кыздын ата энеси, баланын ата энеси эгерде туура түшүнсөк, баласынын бактысы үчүн кызын бактылуу болуп кетиш үчүн эме кылса, туура келишип, ал кыздын калыңы эч кандай роль ойнобой тургандай болуп келишип, баардыгын тууралап кетсе болот да. Учурда кызга сеп берүүдө көбүнчө арзан баасына карап алгандар көппү, же сапатына карап кымбат алгандар көппү? Негизи эле сатып алган ыңгайлуубу же ар ким колго жасаса утабы дейт. Жагдай болсо ар ким кыз балага өзү баягы чын жүрөгүнөн өздөрү аз береби, көп береби, өздөрү дайындап берген бул жакшы.
ислам дининде сеп берүү деген нерсе жок. Бирок учурда сөзсүз түрдө сеп алабыз же сеп беребиз деп бир топ чыгым болуп жатат. Буга сиздин көз карашыңыз? Эми негизинен исламда баардык нерсе жеңилдетилиш керек да. Ислам жеңилдиктин дини да. Ушундай сеп берип деген кыйноо болбош керек. Көңүлдөн чыгыш керек бул маселенин баардыгы. Жана туура ошол муну дагы түздөй турган салт болуп эсептелет. Эжекебиз айтып кеткендей, кичинекей ошо кыз наристелүү болгон күндөн баштап эле ошону бапестеп чоңойтуп аткан убакыт бою ошону даярдап белемдеп келген да. Ошонун нерсесин көңүлүнөн чыгарып энеси берип аткандан кийин Ушул нерсе барбы ошол шариатта? сеп жок, бул шариатта болбосо дагы бул салтта бар, жана бул нерсеге шариаттын бир каршылыгы жок. Махыр деп атат. Махырды сөзсүз түрдө кыз сураган нерсени бала бериш керекпи же махырды көп сурап койдуң деп баш тартыш керек? Жок, кыздын андай махырда мындай мага муну бересиң деген шарт койгон эмес жок. Шариаттын белгиленген таризинде өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша аны акчалай берсе болот, аны буюм түрүндө берсе болот, ага бир квартира бер деп сурабаш керек. Ага машина алып бериши мүмкүн, бир сөйкө бериши мүмкүн, туурабы? Колунан эмне келе турган болсо ошону кызга белеги катары, махыр катары берет, жана кыз аны толук өзү гана эртеңки күнүн башына бир кыйынчылык келгенде колдонууга укугу бар. Бул социалдык жактан страховка. Махыр деген бул кыз үчүн социалдык жактан атайын шарият кепилдик кылып, кызга бир колдоо иретинде шариаттын койгон нормасы болуп эсептелет. Кытайлык кыргыздарда орто эсеп менен кызды мисалы канча суммадагы акча менен кызды узатууга болот? Себин кошуп, анын той топурун кошуп орто эсеп менен сиздерде? Эң кыскасы, мага калың, мен 20 000 доллардан ашык мага калың жеген үйдөгүлөр. Анын алтын палтын анын сыртында. Той баягы калың ушкул көп да, аябай көп. Кытайдыкы чындап эле оорураак. Орто эсеп менен канчага даярдалат экен Кыргызстанда? Эми жалпы ушу 50 000 сомдон тегерегинде болуп калат экен. Мен өзүм дагы 2 кыз узаттым. Ага берген калыңдар эми жетпегенден кийин өзүң ушу кызың үчүн өзүң жакшы даярдап, жакшы эме кылгың келет, бирок эми айткандай ушу 50 000ден 60 000ге чейинки аралыкта кыздын себеби эми мебелдерди кошпогондо да. Жөн эле жууркан төшөгү ошого даяр болот да. Заманбап кылып бердим деп атасыз. Мине турган машинасынан бердим деп атасыз. Эми ошол жалпы бир кызга канчага сеп даярдап бердиңиз? Жалпы кызыңызды дегиле канчага узаттыңыз? Эми бизде мындай деп сурай берейинчи сизге. Мына учурда заманбап катарычы киреше канча болду, чыгаша канча болду? Эми алардын берген чындыгында эчтеке жетпейт. 5 000 доллар ашыкча кетти биздики. Биз оштуктар, оштуктар дей берейин, түштүктүктөр аябай кызга кымбат жасайбыз, септичи. Анан биз ушунча алабыз дейбиз, анан 2 эсе 3 эсе көп беребиз да. Ошого эч коркпой эле түштүктүн кыздарын ала бергиле. Анан кызматка аябай жакшы кызмат кылып беришет силерге. Күнү түнү таң камалып турганда ишиңер жаркырап калат. Элдер уктап атканда доктор кыйкыр электе келиндер шүпүрүп жүрөт. Суу себепчи. Мактаңыз, көп мактаңыз. Аябай тазалыкка жакшы, ыймандуу болушат. Анан эсептешпей эле иш кыла берет, башын бекитип алып элечи. Тилдери кыска болот. Эми ушундан улам 40 жууркан кызга сеп берүү, айдай турган машинасы деп заманбап техника, мына ушунун баардыгын эми айрымдар үчүн берилет, айрымдар үчүн намыс үчүн берилет. Чындыгында кредит алып, финка алып бергендер да болот экен. Кызын ошентип узаткан да болот экен. Мына ошонун баардыгын эске алып туруп, учурдагы кыргыздын акыбалын салыштырыңыздар, берилип аткан сеп калыңдарды салыштырыңыздар дагы көрүүчүлөргө кайрылуу иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Кыргыз эли мына мусулман элбиз, өзүбүздүн мына ардактаган салт санабыз бар. Ошолорду ардактап, бирок ошол салт санаанда мына өзүңүздөр айтып атасыздар, бүгүнкү күндө ошо кредит алып, ошо кредитке батып, же болбосо жанагындай кур намыстын айынан ушундай деңгээлде берип атат депчи. Ошо сеп берилип аткан учурда, калың берилип аткан учурда ошонун өлчөм ченеми болуш керек. Ошол бир ысырапка алып барбай турган деңгээлде, анан ошол кыз узатып аткан үй бүлөнү ата-энени кыйнабай турган деңгээлде болуш керек. Анан бул көңүлдөн чыккан маселе болуш керек. Мындай чыкканда кичинекейинен ошол кызыма берсин деп камдап жүргөн, белендеп жүргөн бир туш кийизи болсо дагы сеп үчүн негизинен жетиштүү. Мисалы, ал баягы ата-энени кыйнабаш керек. Алдыбек алына жараша болуш керек да. Анан баягы өлгөндүн үстүнө эле көмгөн болбош керек эч качан. Шарият мына ошондой маселени колдойт. Тойду аябай атаандаш көп болгочко, андан менин кызым калабы, менден ал калабы деп эле атаандашы беле банкрот болуп калат экен. Чындап эле кредит алып, кайра бала менен кызды аяк бияка жумшап, иштеп келип акча тапкыла деп ал болбойт.
Менимче эки тарап тең өзүнүн жагдайына жараша берип алып, жакшынакай кызды кадыры менен кичине себин дайындап, өзлөрүнө ылайыкташтырып бактылуу жашаса болду. Анан кийин менин дагы бир айтып кетерим, биз кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн салт санаабызды күчөтүшүбүз керек. Менимче болсо мына бу той кылып турган жигиттер ошол мебель семелдин ордуна кыргыздын салт санаасын турабы, журкан төшөгүн камдап бир үйүн жатыратып жыйнасын, ошол болот. Азыр төшөк менен биздин баягы кыргыздын оокатына караганда мына мебель себелге эле ата энени банкрот кылып атасыңар, туурабы? Манча миңге алат дагы Европаныкы, анан жана Кореяныкы дейби, ошентип эле ошого эле 200-300 миң кетет экен. Ал чындап эле болбойт. Менимче ошонун ордуна өзүбүздүн жакшынакай шырдактарыбызды, төшөктөрүбүздү саймалап, кештирип, аз берсең дагы бир үйүңдү толтуруп кой. Ошол болот. Ошончо чыгашаны кылып ата эне той өткөзүп, серт даярдап, келин алып, кыз чыгарып жаткандан кийин жаштарыбыз эң биринчи бактылуу болуп, ынтымактуу жашап кетсиз экен деп ата энелер каалашат да. Ошон үчүн дайыма жаштарга кааларым ынтымактуу болуп, жакшы жашап кетсин да. Жанатан бери жакшы передача болду. Мен абдан кубанып отурам. Анткени могу жаштарга биз ушул кеп кеңештерибизди айтканыбыз туура да. Жаңы үйлөнө турган жаштар көп нерсени билип алат да. Бир передачадан анан кызды энеси турмушка узатып атып ушинтип айтыптыр да. Ошол сөз. Ак өргөнү жаркыткан, чырагындай болгонуң, аргымакты таптаган ынагындай болгонуң, жолборс кайтпайт изинен, бычак сынбайт ичинен, жарык маанай келин бол, пейли таза ичи кең, сыйлай кайын журтуңду, кол үзбөгүн биринен, жүрөктөрүн ээлеп ал, бал тамызып тилиңен, жолдошуңду сыйлагын, бекем тутуп сүйүүңдү, оокатыңа тың болуп, таза карма үйүңдү, барган жерден багайтып, мыктысы бол келиндин, күндөй жаркып пириңе, аскасы бол жериңдин, ыйык көрүп сыйлагын, жары болгон эриңдин, башыңдан түшпөй ак жоолук, сыймыгы бол элиңдин. Калчалар. 2 жашка бакытты алай каалаймын. Барган жерден көчөгөлөр көгөрүп, ошо бир сүйүүнүн өмүр бою ошону өткөрсүң да, бир жастыктачы, балдары чакалары менен. Чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүндө биз кыз узатуу туурасында талкуу кылдык. Чындыгында барган сайын кыргыздын салт санаасына кошулмалар кирип, ысырапкорчулук дагы көбөйдү. Эгерде биз кыргыздын нукура салт санаасы менен кыз узатсак, анда ашыкча чыгым да болбой, бардыгына жакшы болсо керек. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.